Коронавирустан дагы 10 киши каза болду. 1373 илдетти жуктуруп алган жаңы учур катталды. Коронавируска каршы штабтын 18-июлга карата берген маалымат боюнча 1373 адам вирус жуктуруп алганы лабораториялык жактан тастыкталды. Басымдуу бөлүгү Борбор калаада. Ал эми бир сутка ичинде 1103 адам сакайды. Акыркы суткада коронавирус илдетинин кесепетинен 10 киши көз жумду. Алардын 6 Бишкекте, 2 Ысык көлдө. Баткен жана Нарында бирден адам катталды. Ушуну менен пандемия башталгандан былтыркы март айынан бери Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын саны 149.029 адамга жетти. Оорудан жалпы 125.161 киши сакайды. Илдеттен жалпы 2175 адам көз жумду. Ушул тапта стационардык мекемелерде 4725 адам дарыланууда. 15753 киши медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө. Ооруканада жаткандардын ичинен 1473 адамдын абалы оор, 200 адамдын абалы өтө оор деп бааланууда.